Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Бүгүн мастер-класс намногул токулган кийимге айымдардын половерине арналат. Мен бүгүн бул половердин негизи ушул токулган кийимдин тарыхын айтып берейин деп атам да. Биз магазинге барабыз, бирдемке токуйм дегенде, анан кийин ушу пряжаны магазинден, дүкөндөн алабыз. Дүкөндөн алып, анан мен көбүнчө ошо кичике шаарда жашагандан кийин дүкөнгө барып, ошол жерден ассортиментти караганда, жерде ассортимент ушул Турциянын баягы жиптери. Жаман эмес, жакшы. Бирок кээде бир жакшы, кээде Турциядан да башка Орусиянын пряжалары бар, жиптери бар. Анан Ирандын жиптери бар. Эми ошондо деле мындай эмеси ассортименти аз болуп атат. Мен кээде ушунчалык бир жакшы бир токугум келсе, кофтаны, половерди токугум келсе, мен секонд-хенд магазинине барамын. Ооба, айымдар, мен барам. Магазинге барып туруп, анан ошол жерден трикотажный отделине кирем. Эр азаматтардын, айымдардын ушундай кийимдерин көрөм. Барып туруп кармап, кээде бетиме дагы мынтип кармайм да, бетиме эметип, мындай бирке бетке дагы баягы полуверди тийгизип, бирке мындай, кандай десем, ушул жиптин бир мындай жакшы жагын көргүм келет да. Колуң менен көрөсүң, бирок бетке тийгизгенде ошондо өзгөчө бул жиптин сапаты билинет. Ошон үчүн мен текшерип, анан акырын алып, этикеткасын көрөм. Этикеткасын көрүп, анан этикеткасында жазылат. Жакшы фирмалар, абдан жакшы фирмадагы чыккан кийим, этикеткасы кээде саны 3-4 чейин болот да. Анан ал этикеткалардын арасынан бүт көрүп, анан кийин составын көрөсүздөр, кайсы өлкөдөн чыкканын көрөсүздөр. Кээде брендовый жакшы кийимдерди көрсө болот. Ошолордун арасында ал кийимдер негизи бир жеринде же жыртыгы бар, же баягы өңү өчүп калганбы, же дагы бирдем, кээде таптаза, эч жери эчтемке болбогон аябай жакшы кийимдерди тапса болот. Мен ана жерден алгандан кийин үйгө алып келип бир сыйра жуам, жытын кетирип секонд-хендте баарыбир. Анан кийин могу жерде тигилиштери болот. Баягы жеңи өзүнчө, алды асты бүт өзүнчө болот. Анан кийин баардыгын жашнакалып туруп сөгүп, анан эмеге баягы токуганга дайындап коем. Ошондой жиптердин бири мына могул половер. Сапаты жакшы. Эмеси сөккөнчө буну баягы ошондо көргөндө эле, ошондо эле мага жаккан да. Өзүнүн жибинин орусча неровница деп коет да. Баягы жипти иригенде, бир жеринде жука, бир жеринде калың, анан токуганда өзүнчө фактурасы жашнакка болот. Бирок мен бул жип жетпейт деп мен көрдүм, ойлодум, бир половерге жетпей калат деп. Анан мен турецкий пряжаны Alize Lana Gold деген пряжаны жипти коштум. Жашыл өңдүү, мындай жашыл өңдүү, анан мындай көк өңдүү, ачыгыраак өңдүү жиптерди кошуп, анан кийин бул эмени половерде токудум, айымдарга ылайыктап. Анан токуганда өзүнүн дагы, мен азыр жакыныраак коюп дагы түшүндүрүп берем, бирок сиздер билесиздер, мен шиш менен, жип менен кийимдерди токуйм. Андан тышкары мен жүн менен да иштейм. Анан жүндө мындай калдыктар калат да, мындай көргөзүп коеюн. Ушундай жакшы сапаттуу шелку бар. Анан кийин вискозасы бар. Жүндүн сапаты да жаман эмес. Анан мен буларды эмне кылам, ыргытмак белем. Бул жүндөрдү мен кийиз, уже кийиз бул жүн эмес, кийиздерди мен эмне кылам?
бар деген жашнакай ойма чиймелерди кыркып, андан кийин мына моундай полуверлерге, токуган полуверлерге тигип кооздоп коёмун. Урматтуу айымдар, мен азыр жакыныраак сиздерге кантип мен тиккенимди, кантип бычканымды, анан бул полуверди кантип токуганымды дагы көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, мен сиздерге азыр ушул кофточка жөнүндө жакыныраак көргөзүп түшүндүрүп берейин. Негизи бул удлиненный реглан деп коет, дагы Хейвард деп коет. Удлиненный регланды мына эмесинде жеңине петляларын санын аз кылат. Мен бирде 6 петля кылдым, анан могу жерге эки петляларды коштум да регланына. Ошондо 10 петля бияка, 10 петля бияка кетти, анан кийин бирде жака жок, жөн эле набор петель деп коет, анан кийин 10 катар токуйсуздар, анан өзү минтип буралып калат да жака болуп калат. Анан бирде 2 петля менен удлиненный реглан кыласыздар. Росток, бирде удлиненный реглан, Хейвард, анан жакасы жок. Эми мен бул кофточка жөнүндө түшүндүрүп берип атам. Сиздер токуңуздар, каалагандай токуңуздар. Мен бул видеону негизи кантип токуш керекти түшүндүрбөйм. Мен сиздерге ушул жүндүн, жүн эмес, кечирип коюңуздар, бул полуверден кантип кооздош керек, ошону түшүндүрүп бергим келип атат. Lana Gold жипти алып, мындайынан кыркып, бирин кыска, бирин узунураак кылып туруп, өзүңүздөр көрөсүздөр. Анан бул основной полотнону токуп атканда мен ошол жипке Lana Gold'торду аралаштырып кеттип токудум да, калың кылып туруп токуп туруп, анан кийин бул жагынан токуп кетип аттым кошуп. Эми бул мындай жашыл өңгө башка өң жашыл кошулду, анан жиптердин учтарын сыртка чыгарасыздар. Бул да өзүнчө бир кооздукту көргөзөт. Башкача бир оформление деп коет да, муну полувердин кооздук болуп калат. Өзү деле муну мен баягы жибин сөгүп атканда эле мен байкагам, бул жип өзү бир жеринде ирилгенде, бир жеринде жукараак, бир жеринде калыңыраак. Муну орусча неровница деп коет. Ошо неровная скрутка деп коет да. Өзүнүн жибин сапаты ошондой экен. Анан мен дагы кошуп койдум да, ал эмесине дагы кошуп койдум. Калың, бир жеринде калың кылдым. Моундай жипти кошсоң калың болот да. Ошондо мунун фактурасы көрүнөт. Өзгөчө мынага иш жагынан байкасаңыздар, мынакей иш жагынан көрүнөт. Мынакей иш жагында. Көрүңүздөрбү? Калың болуп туруп. Сырт жагына деле ошондой эмени берет. Калыңдыкты берет. Бул өзүнчө бир баягы полувериңерди кооздоп койгондой болот да. Анан бул жашыл өң менен көк өң Lana Gold'ду коштум. Берге болсо Lana Gold'ду көбүрөөк коштум, узунураак болсун деп. Анткени бул жиптин мага эмеси жетпей калат деп жакшы эле көрдүм да. Эң биринчи дагы бир нерсени айтып кетейин. Мындай нерселерди токуп атканда биринчи жеңдерин бүтүрүп алгыла. Жеңдерин бүтүрүп, экөөнүн окшош кылып, узундугундагы эмелерин баарын бүтүрүп, бирден жаап кетесиздер. Мен көрүңүздөрбү, бирден монтип буралбасын деп эмени аралаштырдым. Бир лицо, бир изнаночный, да, бирти токуп кайра бир лицо, бир изнаночный, 2 ряд ошондой кылып кеттим да, ошондо мындайынан буралбайт да, мынакей. Так, эки жеңин өзүнчө токуп кетесиздер. Токуп бүткөндөн кийин жиптин остатагын көрөсүздөр, мотокту жетпейт экен деп. Эмне үчүн мен мына жиптерди коштум? Ушул жетпей калса, баягы бул жагына кошом деп. Көрүңүздөрбү, мен берден коштум. Lana Gold'тон бир 60-70 грамм бар болчу мотогунда. Ошону кошуп кеттим дагы, бияктан кооздоп, токуп, бүт биягын жаап, эми жөнөкөй эле жабасыздар, өтө мындай чоюла турган кереги жок. Берге да резинка кылбай эле коюңуздар.
эжекелер мына жерге резинка кылбай эле коюңуздар. Резинка бирге тартып коет. Ошон үчүн бирге резинка кылбай эле коюңуздар. Анткени биз өзүбүз этек жагын монтип коздойбуз. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Мен арт жагынан дагы мына жерине бирке Алана Голдтон кошуп мындай бахрама кылып койдум. Дагы эмне айтып кетейин деп атам, мына бул жеңин дагы ошондой кылып жабасыздар. Көрсөңүздөр, неровница деген ушундай болот, мындай көрүнүшү ушундай эметип турат. Азыр мен сиздерге эмнени көргөзгүм келип атат. Мындайынан коюп коелу, дагы. Эми мен сиздерге, урматтуу айымдар, көргөзгөм мындай астатактар калат. Анан ушул астатактарды мен кыркып алам, монтип. Кыркып алам. Эми бунун сүрөттөрү негизи баягы эмне үчүн мен ушундай сүрөттөрдү, ушундай оймо чиймелерди кыркып атам. Бул өзү калдыктын өзүнүн өлчөмүнө карайм да. Бул кичике ушундай кылып калса, мондай кылып кыркып коем. Мындай кылып коздоп кыркып, мындай кылып кыркып коем. Анан кийин кандай кылам? Мен фломастерди алам. Көрдүңүздөрбү? Арт жагына фломастер менен чийип алам. Анан ушунун баардыгын кыркамын. Кайчы менен мынтип кыркып аламын. Акырын мынтип кыркып, баардыгын эмеге келтиремин. Өтө майда, аябай майда нерсе калсын да, калганын баардыгы. Ушинтип кыркып алам. Мындай эле калдыктар калат. Буну деле чогултуп, анан дагы бир жерге, мисалы, мончок тигип, баягы кофталарга мынтип тигип койсо болот да, мындайынан ортосуна мончок кылып. Мен ушул калдыктарга чейин ыргытпаймын. Анткени бул жүн, 100% жүн, кооз, бүт эмелерин ушундай токулган кийимдерди кооздосо болот. Мен азыр муну кантип тиккенин да көргөзбөйм. Урматтуу эмдер, биз азыр бул оймо чиймени мына кыркып алдык. Эми болсо бул дайын кофточкага, половерге, кардиганга, эмне бар болсо, ушундай оймо чиймени кантип тигебиз, аппликация кылып, ошону көргөзүп берейин. Мен бир сыразы бирден тигип койдум. Мондай жиптер чыгып турат, эчтеме болбойт. Бул аябай кооздугун да көргөзөт. Эми биз алабыз, ушинтип колубузга ылайыктайбыз. Инени мен жип менен саптап, бүт учтарын баарын бунун астына бекитесиздер. Мынтип эле инени сайып, көктөп тиге беребиз. Мындайынан көктөп тигип, акырын шашпай түздөп, оймо чиймелерин түздөп, акырындап астындагы токулган кийимди өтө тартпагыла. Мындай бир сыра чөйүп койсо болот, бирок эмеге тартпагыла көп. Экөөнүн бир натяжениясы бир болуш керек да. Мына ушинтип акырындап, мындайынан акырындап мындай, мынакей көргөзүп берейин дагы, түздөп. Ушинтип тиге беребиз. Тигип, бул кийген сайын многу кесилген кийиздин, жүн эменин, войлоктун учтары кире берет. Кийген сайын сиздер эми муну кийесиздер да, мындайынан сүрүлөт, базылат, учтары жашнакы кирип калат. Кээде бул сиздер жуугандан кийин дагы кирет учтар. Азыр кыркылган жерин жашнакы кылып туруп тигип коюш керек. Ине менен тигип чогултуп койсо, бул жашнакы болуп түздөлүп, баягы токулган
кийимге кирип кетет негизи. Кийген сайын барырым. Бунун составында дагы эме жүн бар, шерсть бар. Бул 100% шерсть. Экөө негизи бири-бирине кийген сайын кирип, анан кийин бир бүтүн эмедей болуп калат да. Ошон үчүн эч бир ойлонбой ушинтип тигип, кооздоп, кийимдериңиздерди кооздоп, жашынакай болуп кооздоңуздар эчекелер. Мынакей. Урматтуу айымдар, мүмкүн сиздер токубайсыздар. Мүмкүн андай деле варианттар бар да. Бирок кийизди табыш оңой эле. Мындай кийиздерди эми өзүңөр деле минтип баягы жүндү жашынакай кооздоп эметип алыптыр, анан кыркып, анан ушинтип тигип койсо болот. Дайым эле трикотаж көйнөктөр, кофталар, кардигандар, половерлерди алып туруп, ушинтип кооздосо болот. Урматтуу айымдар, бул мастер-класс аягына чыкты. Эмки мастер-класска чейин мен менен бирге болуңуздар.